Алла Тааланы таанытуу мусулмандарга же динди үйрөтүү кандай болот, илими барлар кыскача түшүндүрүп бере аласызбы? Мисалы, сиз Раматылык Чубак ажы алымыбыз, Абдушукур алымыбыз Москва, Кыргызстандын кайсы жеринде барбасын бекерге сүйлөп динди, илимди үйрөтөсүздөр. Азыр бизде кыз келиндерге телефондо группалар ачып, сиздерге динди үйрөтөм, бактылуу кылууну кылам деп илимдүүлөр көбөйүп кетти. Алла үчүн 1000 сом, 500 сомуңду аясаң, анда силер кандай адамсыңар деп. Жо туугандар мындай. Вакыт барбы? Туугандар мындай. Алла Тааланын динин буга акчага сатпайлы. Алла Тааланын динин акчага сатпайлы. Жараткан Алла Таала мен Куран үйрөтүү болобу, элге намаз үйрөтөсүзбү, элди жакшылыкка чакырасызбы, мечитке чакырасызбы, динге чакырасызбы, же кандай гана болбосо маселелерин чечип бересизби? Буга акча албайт. Биздин Ханафи мазхабта өтө жада калса имамга дагы имамчылык кылып бергенине, хутба айтып бергенине, азанчыга, медреселерде сабак бергендерге дагы ошолордон акча алганды туура көргөн эмес. Кийинки мезгилде мутаахирин деп коет, кийинки муунда анан аалымдарыбыз карап, бул дагы имамдын өзү тиричилиги бар экен, андай болсо кой мен да акча табайын деп Россия кетип калат. Азанчы да мен бала чакам багышым керек, мага ким берет дейт. Медреседе сабак карыларга мен балам ким багат деп дүйнөгө чыгып кетиш керек, булар калып кетет. Ошон үчүн диндин иштерине залака жетпесин деп ушуларга айлык же болбосо акысын алганга уруксат берген. Бирок ошол дагы Куран, хадис, фик, ушу дини сабактардын акысы эмес, убакыттын акысы. Убакыттын ордуна деп айтылган. Ал жөнөкөй нерсе боло турган болсо, жөн эле үйрөтүш керек туугандар.